Кийинки сөз Токтошов Эмил Токтогуловичке берилет. Рахмат Турга. Бул жер кодекси билесиздер 2 жылдан бери даярдалып эми келип атат. Бул абдан көлөмдүү жана ар кандай талаш тарыштарды дагы пайда кылып атат. Биз муну талдап тастабасак, азыр кийин эле президенттен вето болуп келип калышы мүмкүн. Мына мыйзам өкмөттүн келген өкүлдөр. Бул жерде 2 маселе бар, дача боюнча. Туура, кээ дачаларда 10-15 жыл жашап, дачанын статусу өзүнүн статусу турат, бирок дача маселе айыл болуп калган, чоң айыл болуп калган. Же больницага бара албайт, же бала бакчага бара албайт, эч жака бара албайт, дача болуп турат, бирок айылдык жакшы сырттан келген миңдеген кишилер ошол жерде туруп, мындай букун эл болуп калганда, бул боюнча маселе бар. Бул боюнча макулмун. Экинчи жак. Эгерде биз ушундай аз уруксат берсек, аз көлөмдөгү кичинекей дачалардын тагдыры кандай болот? Ушул боюнча бизге арызданып атышат, бизге келишти. Мен ушу жана 13 депутаттын арасында бармын. Ушу жооп берип коюңуздарчы. Экинчи жактын маселеси мындай да. Экинчи жактын маселеси негизинен дачалык коомдордун өзүнүн статусу жөнүндө болуп атат. Буга чейин ошо дачалык уюмдар, коомдор эч качан жерге менчик укугун таанылган эмес аларга. Алар бүгүнкү күндө талап кылып жаткан себеби ошол дачалык коомдорго жерге ээлик кылуу маселесин талап кылып атышат да. Ошол жагынан болуп атат. Кандай статусу бар? Дачанын баары статусу бар да. Кечиресиз. Бул жерде сиз айткандай бул экинчи жак тарапты дагы азыркы долбоордо ал каралган. Ал ошолорго садоводский товарищество деп юридический макам берүү жагы министрлер кабинети менен аныкталат деп так жазылган. То есть бул жерде эки жак тең, көбүнө эсе жана 85% деп отурганыбызда каралып атат, тиги садоводский товариществолордуку да каралып атат. Аны министрлер кабинетинин чечими менен определяться этет деп көргөзүлүп турат. Кандай каралат? Ошолорго статус берилебизби, юридикалык статус берилбей, ал жерде талаптар бар экен, ошол талаптарга жооп берсе, беребиз. Бирок мисалы бар да андай садоводский товариществолор. Эми көптөн бери чечилбей келатат, 30 жылдан бери. Бүгүнкү күндө эки жакты тең чечилели деп кетип баратабыз. Эки жак тең чогуу кетип барат. Бирок анча-мынча нюанстар бар ал жерде. Эмне себептен каршы болуп атканын эл ичинде жүрөт ал жерде. Председательдер айыл өкмөткө бул негизи айыл өкмөткө өтөт да бул дачанын баары тең. То есть мамлекет каржылайт, мамлекет карайт алардын жолун, светин, суусун, тиги больница, садик и так далее. Тигилердикин да карап беришет. Ал жерде да талаптар болот, ошол талаптарга жооп берсе, алардыкын эле юридикалык садоводский товарищество деп чечип берсе болот алардыкына. Ошол укуктарды мыйзамда так көргөзүп койсоңуздар, мындай талаш тарыш болбойт эле да. Так жазылган. Буга чейин мага маалымат келген, эгерде ошол дачада жашагандар 85% макул болсо, айыл статус берилет деп. Макул болсо берилбейт деп айтылды. Бушул норма жок экен. Ушундай сөз болду беле? Андай сөздү билбейт эмес, андай сөз болгон эмес. Бул долбоордо да жок. Бул долбоор бир нече ай сайт телин турду, комитеттерде каралды. Бүт жакта мына 2 окуудан өтүп келди. Бирок андай сөз көтөрүлгөн эмес, 85% эл колдосо биз өткөрөбүз деген. Андай сөз болгон эмес. Ушул кичинекей дачадарлар элдердин коопдонгон ушул. Кийин биздин тагдырыбыз кандай болот атат? Кийин айыл статус берип коебу? Каптап кетип сатып алып, учетко турса, эртең анан больница уруш керек, жол уруш керек деп айыл статус өткөзүп, эмне болобуз деген кооптонуп атат. Ошону силер так түшүнүп берсеңер, мындай болбойт болчу. Экинчи жагын да ойлош керек. Туура, бир жагында маселе бар, аны биз колдоп атабыз. Айылдык статус алган дачалар баары тең ошол айыл өкмөт тарабынан каржыланат. Алардын проблемаларын, көйгөйлөрүн чечип, суусун, светин баарын чечкенге бүгүнкү күндө даярбыз биз. Дагы эле так жооп болбой калды. Экинчи суроо, жанагы жерди алуу боюнча, изди айтуу боюнча сиз кыргызча так жооп берип коюңузчу. Аппарат Аманкан Батырбековичтин да микрофонун жандырып коюңуз. Микрофонду жер кодексинин сунушталып жаткан долбоордун 66-беренеси боюнча
Ушул кодекстин 67 статьясынын 1-бөлүгүнүн 7 пунктунда 70 жана 71 статьяларында каралган учурларды кошпогондо жер участогун алып коюу жер участогуна болгон укукту токтотуунун өзгөчө чарасы болуп саналат. Жана жер участогунун менчик ээси орун алган бузууларды четтетүү жөнүндө кат жүзүндө эскертилгенден кийин сот тарабынан гана колдонулат. Сиз жана орусча формуликасын башкача айтып койдуңуз да. Бул жер тилкесин алуу бир гана соттун чечими болуш керек. Сиз мурунку айттыңыз, эгерде мани көргөндө алса, анан жердин ээси сотко кайрылат деп атасыз. Бул жерде чоң айырма бар. Бул элди азыр кооптонуп турат, азыр канча көрүп атасыздар, жерлерин алдырып атат. Ошон үчүн биз так айтып бериш керек, айтыш керек. Кабыл алган мыйзам кандай иштейт деп. Бул жерде айтылып атпайбы, ошо соттун гана чечиминин негизинде алынып коюлат депчи. Анан эки учур бар, ошо добровольно, ыктыярдуу түрдө өткөзүп берүү же соттун макул болбогон учурда сотко кайрылуу. Жооп берип койсоңуз анда. Да, эми Тотакулович, мен биринчи маселеңиз боюнча биринчи сурооңузга жооп берип коеюнчу. Бул дача, илгери завод бир дачага 20 гектар жерди бөлүп берген. Бирок ал завод бүгүнкү күнү жоюлуп кетти. Ким правоприемник? Мына биз Минюс менен сүйлөшүп жүргүздүк. Правоприемник ким десек, жанагы дачада отурган председательдер, булар болгону гана общественное объединение деген гана нерсе болгону. Ал дачанын кожоюну эмес. Бүгүн биз ушул мыйзам менен кодекс менен ошонун баарын узаконить этип берели деген гана маселе турат бул жерде. Узаконить этип, айыл өкмөтүнө өткөзүп берип, как положено, мындан кийин ошо маселе чечилет деген. Биз аларга туура түшүндүрдүк. Ошол дачанын председательдери, эми бул айыл статус алгандан кийин айыл башчы шайланат. Ошо председателин айыл өкмөтү айыл башчы кылып шайлап койсун, ошо менен кете берет. Эч кандай маселе жок бул жерде. Суроо жок болчу. Негизинен жана жер тилкесин алуу боюнча сиз кайсы статьяны айттыңыз? 66 статьяны. Ушунда формуликасы так болбой атат. Ошон үчүн биз ошону сураганбыз да экинчи окууга кайрылсак деп. Бул кийин да чыгат, көп маселе коет.